Күрүштүн мекени Баткен облусундагы Актурпак айылы. Азыркы учурда дыйкандар 90% күрүштөрүн эгип бүтүштү. Ал эми азыркы учурда жергиликтүү күрүш жайдар күрүчүнү кызуу эгип жаткан учуру. Дыйкандар 1 гектар жеринен 3,5–4 тонна күрүч алышат. Birinci bizde күзүндө жерди айдатып коебуз. Айдатып коюп туруп, эрте жазда кайрадан бир айдап туруп, анан даярдайбыз эгүүгө. Сууду камайбыз, трактор менен кирип туруп тегиздейт ичине, ылай баткактарына. Анан кийин урук себүү башталат. Мына азыр урук себип атат. Ушунун 1 гектар жери бар ушу жерде. Колдошуп. Ак Дөзөр кооперативинин мүчөсү. Биздин Ак Дөзөр кооперативибиз 2012 жылы Айыл чарба министринин буйругу менен түзүлгөн. Ошого элге мына уруктан биз эгип, ушу урукту элге сатып, элди таза урук менен камсыздайбыз. Азыр бизде 5 сорту өсөт бул жерде эгебиз. Биринчи Ак Дөзөр, мына Дөзөр мурдагы ата бабадан калган жайдары деп коет, местный жайдары бул. Мунун түшүмдүүлүгү кичине азыраак болгону менен баасы жакшы бул. Орто эсеп менен 150 сомдон сатабыз ушуну. Күрүштүн деңгээли былтырга караганда кичине кечирээк башталды. Себеби аба ырайга байланыштуу болуп калды. Анан жер семизгичтер кымбаттыгына байланыштуу кичине кечирээк баштап калдык быйыл. Аянты 171 гектар. Анан Актурпак айыл аймагы боюнча 3000 гектардан ашык жер айдалып себилет. Биз основной мына жайдары азыркы эгип атканды Өзбекстандан сатабыз. Анан бул жагы Бишкекке, өзүбүздүн ички базарларга, Ош, Кызылкия. Мурда Тажикстан ачык болгондо биз дагы бир сорту бар да, Анжан менен Узрос деген сорту. Ошону постоянно тажиктерге сатмак элек. Кийин мына немеден кийин, тополоңдон кийин жоголуп калганга бул жака эле сатып атабыз азыр. 1 гектар жерден шалынын сортуна карап алабыз. Мына жайдарыдан 2,5 тоннадан 3 тоннага чейин күрүчүн, таза күрүчүн алабыз. Буну шалын оруп жыйнагандан кийин кургатабыз. Анда дагы кичине немелери кетет, азаят. Анан ак жубазга алып келип туруп күрүч кылып даярдайбыз. Мына ак жубаз болот. Тазалоо иштери бизге эң көйгөйлүү маселе азыр күрүчтү жыйнап алгандан кийин күзүндө болот. Аба ырайга байланыштуу болот бул. Өөлө эле жыйнап алабыз да, кургатууда маселе ошо көйгөй болуп атат. Сушка жок, кургатуучу. Мына жолго жайып туруп кургатып алабыз. Ал өтө кооптуу, машина өтөт. Bir sezonda pişip kalat dağın bizim şallar. Oşonun öte kooптуу болуп атат. Ошого проекттерди жазганбыз. Немеден Минсельхозго бергенбиз. Ошо шушка кургатуучу станок келип калса жакшы болот. Жакын арада келет. Анан биздин кооператив өзү жайзет менен иштеп атабыз. 2-жылы быйыл. Жайзет өтө жакшы жардам берип атат. Биз мурда былтыртан баштап органикага өтүп атабыз. Мурда азот көп сепчү элек. Ал азот экологияга зыяны көп экен, түшүмгө, күрүштүн өзүгө зыяны көп болуп кетет да. Бардыгыбыз эле билген күрүштүн табак бетине аш болуп басылганга чейин ушундай дыйкандардын көп мээнети кетет. Ал эми ушул дыйкандардын түйшүгүн жеңилдетүү максатында Актурпак айылынын тургуну Назир Эргешев ушундай аппараттарды алып келип, күрүштү ак жубас кылып, өз элине кызмат кылып келүүдө. Bu yerde 3 adam işleydi. Benim uydum ayalım. 2016 kurup neme işletkenimiz, şundan beri işlep şu elde hizmetini kılıp otabız. Anı egi otkanını gördüңөр го, ошону пышканда күзүндө пышат да. Ошону алып келип, курутушуп алып келсе, чыгарып күрүч кылып даярдап беребиз. Ана уруп аткандай. Бул жакта сыртындагы капкаларын алып коет дейби? Алып коюп, бул акыры барып наркы немеге элгеге барып чыгат да. Майдасы ириги болуп. Жетирган даярдап берет. Сезон менен иштейт.
Oktyabr, noyabr, dekabr kuzda ishlaydi. Bir kunda 4 tonna chiqaramiz, 4 tonna 5 tonna. Hozir mana shu urayotgan ikkovi robotni o'shaga 10 kilo oq olamiz. 5 kilo birovga, 5 kilo birovga. 1 tonna. Ha, 300 kilodan 10 kilo olamiz.